эле ошондой мини бар ичкендер эме төлөйсүңөр деп атпайбы? Биз аны билген жокпуз да. Анан Кудай баягы ал жакта төгүлүп жатат да, напитоктор. Просто үйгө келгенде Кудай телефонду слёшкинче чалкалап жатып, мынча кола, мынча сок. Бардыгын кошсо 1 литр чыкпайт. Пол-литр чыгат. Ошону ичип анан чыгып атышканда, күлүштү тапшырасың да, номерди тапшырганда эсептеп туруп, мини барды карап туруп, мини бардан мына нерсе ичилиптир деп туруп, анан 840 рубль төлөшүптүр да буларчы. 840 рубль. Всего лишь 3 эле напиток ичип атат. Мындай 3 напиткага 800. Анан мен отуруп алып ойлонуп атпайбы? Мен айткандан уялдым дажечи, эмоциялергечи. Дейт, эгерде дейт ошол мындай бутылкадагы 3 эле напиток 840 рубль болгон болсо, компания бизге шлангасы менен таштап койду го, бичара компания канча акча төлөдү экен дейт да. На самом деле вечеринкаларда тамак ичкенибизде обед, ужин, завтрак бүт баарын каалаганыбыз барып алып ичебиз да, каалап свежевыжатый соктор да. Стоит приглашать людей для таких, чтобы получать такие удовольствия, да? Стоит приглашать. И тем более королевских фарфор берип атса. Дагы жылдачы эмне бар экен? Мынакей программалар. Мына чайная классика. 50 балл жасаган эле консультанттарга. Спонсор болгонуңар үчүн, команда топтоо адамдар чакырып ошолорду подароктарды алганды үйрөтүп атканыңар үчүн посуда топтоп атасыңар. Аларды мындай буну алып, еще духи ушундай нерселерди алып аткан үчүн подароктар алып атышат. Ошондой эле азыр программа адреналин кетип атат. Программа адреналин боюнча менеджерлер бонустарды алып атышат. 40 миңге чейин бонус бар. 10-чу каталогдо бүтүп калат. Спонсорлоруңардын жакасын кармагыла, бутун кармайсыңар, этегин карайсыңар, билбейм. Мен кандай кылсам ушул бонустарды алам, мен кандай кылсам ушуга жетем деген болсоңор жетесиңер. Вау весна боюнча айтып бердим. Андан сырткары Анан айтам. Директор звания жапкан болсоңор, программа Мой автомобиль деген программа бар. Мой автомобиль деген программа менен Шкода автомобилин алсаңар болот. Мисалы мен мага берди компания, Шкода автомобилин алдым, бирок мен водительскийим жок үчүн сатып ийдим. Азыр эми Кудай буйрса бриллиантка эмне кылып атам, бриллиантовый директорлорго компания автомобилдерди подарка кылат. 2 миллиондук автомобиль уже. Сен каалаган маркаңдагы эмени тандайсың. 2 миллиондук автомобиль. Ага чейин мен водительский алышым керек. Бесплатный машина берип атса анан кийин миниш керек да. Туурабы? Анан пример клуб. Программа пример клуб деген эмне? Эмне үчүн пример клуб? 50 балдан жасагандар үчүн туалетный вода берип атат, там чайный классика боюнча посудаларды берип атат. 100 балл жасаган новичоктор үчүн нелерди берип атат. Новичок эместерге акча жазылат. 150 балл жасаган болсок, биз пример клуб деген клубка кошулабыз. Клубка кошулабыз дагы бул жерде бизге эмне берилет? 0,5% эле акча да жасаган товарообороттон. Бул жерде жасаган товарообороттон 10%-ин кайра бизге төлөп берет компания. Бул 1000 рубльдан 1,5 рубльга чейин акча болот. Андан сырткары, эгерде силер 150 балдык товарооборот жасабасаңар, командаңардан жасаган товарооборотунан силерге доход чыкпайт. Эгер мен бизнес кылам, мага бизнес керек, мен жашоомду өзгөртөм, мен бекер саякаттарга барам, мен шлангасы менен алып аткан напитоктарды ичем деген болсоңор, анда 150 балл жасаштар керек. 150 балл жасай албайсыңбы, анда бул бизнес сен үчүн эмес. 150 балл жасай албайсың, бул 150 балл 6000дик эле. 6000дик продукция заказ таптай албайсыңбы, анда бул бизнес сен үчүн эмес. Бар дагы пол жуйсуңбу, кассирсиңби, администраторсуңбу, бир жерде управляющийсиңби, пожалуйста, министрсиңби, ошол ишиңди жасайсың. Сен бесплатный бир жактарга барганга ылайыктуу адам эмессиң, 6000дик заказ топтой албасаң. 6000дик заказ топтогон болсоңор, 6000дик заказ топтогон болсоңор, силер пример клубка кирип атасыңар. Силерге 1000 акча төлөп берип атат компания. Бул экинчи акчасы 1000 рубльдан 1,5 рубльга чейин акча. Мындан сырткары бул жерде 20% скидка бар. 20% скидка, 1200 акча. 1200 рубль акча бул жактан чыгат. Жан бүгүн новичоктор көп экенсиңер. Эгер новичоктор жасаган болсоңор, не берип атат силерге? Туалетная вода подарок. Плюс не берип атат силерге дагы? Шаг подарок берип атат силерге. Плюс чашкаларды алсаңар болот, посудаларды алсаңар болот. Спонсорлор. Анан кийин силерге уже мынча акча жазылгандан кийин 6000 болбой калат, 150 балл. Жарымын төлөп каласыңар. Много оңой болуп калат. Канчалык каталог көрсөтсөңөр, хороший продавец даже зимой продает вагон снега с запросом еще на 2 вагона. Канчалык
профессиональный подход кылып, профессионально билген болсоңор, айтсаңар, сата аласыңар да, ошончолук оңой сата аласыңар. Азыр Гүлзар Гүлнарижаны бул жакында эле келип көргөн. Мен Питерде жүрдүм беле, сен келгениңде. Биринчи жолу келгенде Гүлнарижаны көргөн, бүгүн келип, ачылып кетип тургу, беттин буручтары азайып калыптыр деп. Сен 1 жыл мурун көрбөпсүң Гүлнарижаны? Бул профессионал. На самом деле биздин продукцияларга мен гарантия берем. 7,5 жыл дебейин, 8 жыл дебейин, 2010 жылдын декабрынан бери иштейм да. 7 жылдан бери компания Oriflame иштейм. Мен жакшы билемби, же компания Oriflame'ди бирөөдөн эле угуп алган көчөдөгү адам билеби? Мен билемби? Мен гарантия берем, 150-200% гарантия берем компания Oriflame продукциясына. Себеби компаниянын продукциясы шведский. Швеция деген мамлекетти билебизби? Швеция мамлекети самый экологичный, экологияны сактаган, самый этичный, этиканы сактаган мамлекет. Дүйнөдөгү эң алдыңкы мамлекеттердин бирине кирет. Ошондой эле дагы кийинки жылдырчы эмне бар экен? Ошондой эле ушул компания эгерде силер быйыл 51 жылдык компания, былтыр 50 жылдык юбилейине карата компания каждый жаңы званияга 50 000 рубльдан бонус берген да. 50 000 рубльдан бонус берген. Ошол эме бүтүш керек эле да, ужечи. Азыр силер дагы үлгүрөсүңөр. Силер дагы үлгүрөсүңөр мына 50 000 рубльды алганга. Себеби дегенде эта программа продлевать этип койду до 4-го каталога 2019 года. Бул апрель, 19 жылдын апрель айына чейин узартып койду. Ага чейин силер звание жасаган болсоңор, пожалуйста, эгерде ага чейин звание жасай турган болсоңор, получается азыр кайсы ай болуп атат бизде? Май. 1 жыл болот экен, апрелге чейин. Май 2018, апрель 2019. Ушул убакка чейин эгерде силер аткарган болсоңор, директорский звание жапкан болуп, директор боло турган болсоңор, чачекей директор, күйөөсү пока директор боло элек, тиги Айчүрөк пока директор боло элек, Мирана пока директор боло элек. Булар директор звание жапканда $1000 премия алышат. $1000 премия менен бирге 50 000 рубль бонус алышат. Ушул мынау 4-апрелге чейин, 2019 апрелге чейин силерде дагы мүмкүнчүлүк бар. Эгерде ушуну аткарган болсоңор, силер муну аласыңар, каждый каталог мындай жазылып атат, акча жазылат дейм го. Ошентип акча жазыла берет, командаңар өскөн сайын акча жазыла берет. Ошондой эле ушунун ортосунда мына биз Хорватияга барып келдик го. Хорватияга барып келгенде эле дагы бир менеджерский конференция болот. Пока айтыла элек, 10-чу каталогда айтылат. Азыр мына 7-чи каталог, дагы саналуу эле каталогдор калды. Бир канча каталогдон кийин кайсы мамлекетке барышыбыз уже ачык болуп айтылат. Эгерде азыртан силер команданы өстүрүп, адам чакырып, бирден экиден адамдарды чакырып айтып иштеп баштаган болсоңор, Айчүрөккө окшоп, мен могул 2019 жылкы менеджерский конференцияга барам деп кенен айтып каласыңар. Командаңар болуп калган болсо, уже силер уверенно. Кыз Айчүрөк азыр уверенно айтып атат да, мен 2019 жылы Пальма де Майоркага барам. Себеби мен уже билем ишти көздү. Менин командам бар артында деп. Бу жерде адамдарды чакырып, команда түзө бериш керек. Анан команда түзүп атканда силер чакырып атасыңар адамдарды. Адамдарды чакырып команда түзүп атасыңар. Булардын ичинен иштегени болот, иштебегени болот. Анан биз көпчүлүк адам ойлойбуз, мен чакырып, мен жаздырган адамдар иштесе, мен ушул жака мамлекетке саякатым аткарылат болчу. Ушул адамдар иштесе, мен директор болот болчумун. Ушул адамдар иштесе, анан мен мындай белектерди алат болчумун деген болсок, биз адашабыз. Мен 7 жылдан бери ушул жерде иштейм. Азыркы күндө компанияда цифровой директормун. Карьерный лестница боюнча, бул жерде бар карьерный лестница. Ушул карьерный лестница боюнча азыр мына почти ортосуна жетейин деп калдым да, мына жерде. 0дон баштап мына жерге жеттим да. Муну мен кааладым. Мен каалаган үчүн командамдагы адамдардан кеткени болду, жаңы келгендери болду. Себеби мен токтоткон жокмун ишти. Себеби мен ишендим адамдардын арасында адамдар бар.
ошону менен анан ошон үчүн Гүлнар эже мурда бир келип кеткен экен, 3 жолу келдим деп атпайбы, экинчи жолку келгенде дагы мага келип атат, үчүнчү жолку келгенде дагы мага келип атат. Андай эле райым толтура. Иштеп туруп кетип калып 3 жыл, 4 жылдан кийин дагы кайра келгендери бар. Азыр менде опыт бар, басып өттүм бул жолдорду, результат бар, жылда саякатка барам. Кечээки Хорватиям бул 8-чи саякатым болгон болсо, августта Мадридке барабыз. Испаниянын Борбор шаары Мадридке саякатка барабыз. Мадрид дегенди мен угат элем, билет элем, Испания деген мамлекет бар экенин билет элем. Бирок мен эч түшүмө кирген эмес. Мен ушундай Мадридке барам. Мадридти көрөм көзүм менен, жер ортолук деңизине түшөм, Атлантика океанына түшөм, Америкага барам. Менде андай нерселер болгон эмес да. Ойчу. Кандай адамдар барат экен саякаттарга деген ойлор болот эле да. Благодаря компания Oriflame, благодаря продукции, благодаря менин кашы, көзүм, чачым, благодаря элге адамдарга, мага ишенген адамдарга командам өсүп ошол жактыбы? Колдон келе турган эле иш бекен? Колдон мындай караганда колдон келе турган эле иш. Каталог көрсөтөбүз. Анан сетевой компанияда иштеш үчүн биз информацияны туура беришибиз керек. Азыр давайте мындай бир эме кылабыз. Разминка кылабыз. Биринчи жолу келгендер чыксаңар, мага бир 4 адам керек. Давайте игра ойнойбуз. Чык кыла, чыгасың. Биринчи жолу келген адамдардан 4 ой чыгабыз. Калып чечип калбыз, эже? Эчтеке болбойт чыгабыз. Мени бул, чык. 5 ой болдукпу? Мен мынаны өчүрүп койгом. Эчтеке койбойбуз эми, саат деле болуп калды. Альматы көйнөктөн койбойбуз. Азыр бардыңар, ар жакты карайсыңар. Билгендер подсказка кылбайбыз. Бирден желкеңе таптаганда буруласыңар. Ага чейин карамай жок, подглядывать кылбайбыз. Штраф салабыз подглядывать кылсаңар. Мен бир нерсе көрсөтөм. Ошону бири-бириңерге передавать этип кайталашыңар керек да. Сен мени кара. Түшүнгөнүңдү кара бересиң. Başla. Beni uzma. Штраф төлейсің. Ай! Жоқ. Ай, çıkkandan geliyor. Akılına değil. Ayda. Бұл түсіндірген. Бұл бұзбай да? Все. Söylemeye yok, только передай. Düşündüğünü mü kurabilirsin? Emin ne düşünsün başarılı? Sen ne düşünsün kurabilirsin? Siz kaybediniz. Emin ne düşündün? Yeni koşan olmaz. Yeni koşan koşan ne kılır? Şunu böyle diyelim. Koşan ile bir bak ona. İşte kesinlikle senin ne düşündün? Senin ne düşündün? Ne sen kırkılan uçur salgan şunday izledin. Sizlerin ne düşündünüz? Sardaylık, gülödük, bayladık. Şardı ülüp, ayda çöntөгүмөн жипти алып, аны байлап, анан учурдум. Бузук телефон деген оюнда болчу. Алик бирөө бир беле ушакта айтса, башка жол кетип калды. Сетевой бизнесте андай болбойт.
сетевой бизнесте информацияны туура түшүнүшүбүз керек, анан ошону туура передавать этишибиз керек. Түшүндүкпү? Белектер беребиз кыздарга. Саламатсыңар? Биздин ишибиз ошол эле. Эң негизгиси ошол. Трудно. Мындай караганда оңой экен. Отуруп эле кыздар.